Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdu jana rayımdu Allah Taala'nın isminden başlap urmаттуу mekendештерим, bir tuğandarım. Jana ошондой эле dünyanın har bir bulun burçunda Nasat Точка KG'den bizdi uğup жатқан musulman bir tuğandarga Allah Taala'nın tınçlığın, rahmatın, berekesini kalıp salamdasham. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Sahalin'de hizmet kılıp үй-бүлөмдү багайын, турмушумду оңдойын, ата-энемди багам деп жүргөн жердештерибиз, мекендештер менен 2 күн катарга сабак болгондон кийин Охотский морянын жээгинде бир эс алууга пикникке келдик. Бендеге разылык билдирбеген Аллах Таалага эч качан разы болбойт дейт. Мен баарыңарга ошолордун катарында 5 жолу жигиттерине дегеле Сахалиндеги бардык мекендештерге Аллах Таала силерден разы болсын деп разылыгын билдирем. О деңиздин жанына келип калган кезде бир нерсе оюма келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары бир күн о Аллахтын элчиси, биз инна наркабу бахран ва нахузу ма'ана қалилан минал ма. Биз деңизге отурабыз. Балык уулаганы чыгабыз. Же башка жумуштар менен тижаратка чыгабыз. Жана суу алабыз, азыраак. Фейза таваддана, эгер ошо сууларга даарат алып калсак, атышна, кийин чаңкап калабыз дейт. Деңиздин суунун ичип болбойт. Афана тавадда мин маиха, деңиздин суусуна даарат алсак болобу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол хадисинде сахабалар сурагандан пайгамбар айтат: "Хуа тахуру мауху ал-хиллу майтатуху." Деңиздин суусу таза. Даарат алсаң болот, гусул кылсаң болот, кийимиңди жуусаң болот. Ал-хиллу майтатуху, деңизде өлүп калган, деңизде жашап, деңизде туулуп өлгөн өлүмтүктөр да адал дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде мына бизде бул жерге келдик, кээде таза суу, ичимдик суу аз болот. Ага даарат алып гусул кылсаң жетпей калат. Ошо деңиздин суусуна даарат алса болобу деген суроого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам не деп жооп берди? Деңиздин суусу тахурун мутаххирун, өзү таза, тазалоочу. Даарат алсаң болот, гусул кылсаң болот, кийимиңди жуусаң болот. Ошондой эле гусул кылсаң болот. Бирок алып келген сууңарды иче бергиле. Деңиздин суусу эле таза болуп калбастан, деңизден чыгып калган өлүмтүктөр да адал дейт. Башка бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ухиллат лана майтатан ва даман, Аллах Таала тарабынан менин үммөтүмө адал кылынды дейт. Майтатан 2 өлүмтүк дейт. Кайсы өлүмтүк? Уйдун өлүп калса, кой өлүп калса, коен өлүп калса, бул арам болуп калат, муздамайынча. Бирок Пайгамбар алейхиссалам ухиллана майтатан, бизге 2 өлүмтүк адал болду дейт. Кайсы десе? Ас-самаку вал жарат. Балыктын өлүмтүгү жана чебирткен. Азыр кебирин таң калдык, чебиртке жесе болобу деп, шариятта чебиртке адал. Чебиртке менен балыкты эч качан алып чыгып алып муздабайсың, бисмилlah Аллаху акбар деп. Анын көлөмү канча болбосун. Пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүмө Аллах табарак ва таала 2 өлүмтүктү, балыктын жана чебирткен өлүгүн адал кылды. Ва даман, 2 канды. Боор, көк боор. Экөө тең кандан болобу? Боор менен көк боор ал өзү кан. Бизде баткенде боор ана көк тал деп коет. Экөө тең, ал кан болгонуна карабастан адал. Бирок кандын кайсы арам? Даммул масфух, мал сойгон кезде аккан кан арам. Уйду сойгон кезде аккан кан арам. Ошол эле кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи менин үммөтүмө чебирткенин жана балыктын өлүмтүгү да адал дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам силерге окшогон бир жамаатты 300дөн көп адам Абу Убайда ибн Жаррах деген сахабанын жетекчилигинде баягы Меккеде мушриктердин кербендери келишин аңдып турасыңар деп жөнөтөт. 300ге жакын сахаба, алардын командири, жетекчиси Абу Убайда ибн Жаррах 10 сахабаны Пайгамбар тирүүндө бейишке киресинен бирөөсү. Аты ким экен? Абу Убайда ибн Жаррах. Пайгамбар алейхиссалам бир бул аскерге 300дөн көп сахабага белгилүү өлчөмдө курма берет. Суулары болот.
Bir жерге барганда азыктарыбыз түгөп калды дейт. Абу Убайда ибн Жаррах кимдин канча азык болсо алып келсин дейт. Ана орустар один за всех, всех за одного дейт. Бирөө баары үчүн баары бирөө үчүн. Кээ бирде көбүрөөк тамак болуш үчүн, кээ бирде азыраак, баардыгыңды алып кел дейт. Алып келгенден кийин Абу Убайда ибн Жаррах хадисте айтат, ар бирөөгө bir күнгө бирден курма берип атты дейт. Канча? Мана курманы караң. Элестет. Bir сахабага bir күнгө bir курма. Bir курманы bir күндө эмне кылат элеңер десе, балдар энесин эмчегим дегенде шоруп дейт. Үстүнөн суу ичип алат элек дейт. Бирок Кудайыма шүгүр дейт, акыр дейт. Кызыл деңиз бар эмеде, жер ортолук деңиз бар Саудия. Деңизге келсек дейт, Кудайдын кудурети менен чоң бир балыктын өлүгү чыгып калыптыр дейт. Не чыгып калыптыр? Жесек болбойбу дейт да, биз дейт Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Фаман турра гайра багин вала адин" ким мажбур болуп калса, чектен чыкпастан арамды да жеш керек да өлүп калбаш үчүн. Кээ бирлер муну жесе болбойбу дейт дагы. Жейбиз, биз мажбурбуз, тамагыбыз жок дейт дагы. Жанагы деңиздин четте чыгып калган чоң эмени жедик дейт 18 күнгө чейин. Канча? 300дөн көп сахаба. Же болгондон кийин Абу Убайда ибн Жаррах айтат, жанагы биз жеген эки кабыргасын алып дейт, мындай койдук дейт. Силер мага палат тиккенде эки кабыргасын койгондон кийин эң чоң төбүбүз астынан өтүп кетти дейт. Эң чоң эки кабырганы койгон кезде астынан эң чоң төөлөрүбүз өттү дейт. 18 күн жанагын этинин жей берип, кээ бирлерибиз семирип кеттик дейт. Кийин анан кийин алхамдулилла кайтып келдик. Келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалар сурайт да, бу шариятта болобу деп. Пайгамбар саллаллаху я Расулаллах, ушундай окуя болду, ушундай жедик десе пайгамбар саллаллаху алейхи салам, ошол эттен силерде барбы деди. Ооба дедиле, алып келсек дейт, пайгамбар алейхиссалам да жеди дейт. Бир риwayatта пайгамбар саллаллаху алейхи салам жеген айтылбайт, бирок пайгамбар алейхиссалам айтат, ал Аллах Таала силерге чыгарып койгон рызкыңар эле дейт. Түшүнүктүбү? Ошондуктан шариаттагы деңиздеги балыктардын баардык түрү адал. Бирок кээ бир мазхабтарда мындай кечеге эле баягы креветкелерге мындай макру деген ушундай маселе бар. Беттен маселе эмне экен? Деңиздеги балыктардын баардык түрү эмне экен? Адал. Суусу таза. Дарат алсак болобу? Гусул кылсак болот. Аллах табарак ва таала азыр дасторкон салдыңар, машалла, деңиздин жээгине келип. Жердин аты эмне? Охотский море, Тихий бухта. Маитке келип балдарыбыз, мисалы Сахалинден, биздин шаардан, Южныйден 130-100 километр, 140 километрге келдик, жээкте отурабыз. Машалла, чайкалардын үнүн угуп, жаратылышты жараткан Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Алхамдулилла. Майда сүрөсүнүн 96-аят. Майда деген сүрө, Абдулаз дамла майда неме да? Дасторкон деген. Не экен? Куранда дасторкон деген сүрө бар. Майда сүрөсүнүн 96-аятында жараткан Аллах табарак ва таала "Ухилла лакум сайдул бахри ва таамуху мата'ан лакум ва лис-сайяра". Ухилла лакум, силерге адал болду. Я Рабб, эмне адал болду? Сайдул бахри, деңизден уулаган, аңчылык кылып кармап келген нерселер адал болду. Мата'ан лакум ва лис-сайяра, силерге азык болуп үчүн, ва лис-сайяра жана жолоочуларга. Бая сахабалар жолоочу беди. Аллах табарак ва таала Майда дасторкон сүрөсүндө 96-аятта жараткан Аллах табарак ва силерге деңиздердин олжолорун аңчылык кылып кармап келген балыктар адал. Ухилла лакум сайдул бахри ва таамуху. Эмне үчүн таамуху деп өшүнчө айтты? Тамактары да адал дегени жанагындай деңизден өлүп чыгып калган нерсенин тамактары дейт. Деңизден четке өлүп чыгып калган балыктар дагы Аллах Таала силерге адал кылды. Жана валис мата'ан лакум ва лис-сайяра, силер үчүн жана жолоочулар үчүн пайда болгону дейт. Аяттын уландысында "Ва хуррима алейкум сайдул барри ма думтум хурума". Бирок силерге ихрам кийген кезде, ажыга, умрага ихрам байлаганда бир чымынды да өлтүрө албайсың. Кумурсканды өлтүрө албайсың. Дарактын эмесин да сылар. Аллах Таала "Ва хуррима алейкум сайдул барри ма думтум хурума". Ихрамга кийген кезиңерде кургакчыкта болгон коен болсун,
je bolbosun tiyik bolsun emelerdi uğlabыңar, aňçylyk kılıbыңar aram boldu deyt. Vattaqullaha allazi ilayhi tuhşarun. Kıyamatda anın aslında barıp tirilip tura turgan Allah Taala'dan korkula. Ihram kiygen keziňerde Mekke menen Madinanın aylanasındağı kurgakçılykta yaşagan koyondordu başkalarga aňçylyk kılbagıla, uğlabagıla, öldürbögüle deyt. Nege buga toktaldym? Birinçisi ayat kaysıda? Wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum ve lis-seyyara. Silerge dengizden oljoloru, dengizden tutup gelingen bardyk nerseler adal boldu oşonda ele dengizden çıgarıp salgan tamaktary degen bul degen söz ihramda bolsoňar da adal. Neke? Umraga jönödüň maşallah kemede baratasın ihramda bolsoň dele neken? Dengizden ukulsa bolop eken? Balık karmasa? Bolat eken. Tamagyn jese bolop eken? Mana bugün biz kelip maşallah moýta jigitler karap koýgula. Subhanallah. Balıktın şaşlığı. Balıktın türdömeleri kegenden beri balık jeyro acım. Jigitler mana türdü balıktın kapçonluğu var eken, başkası var eken, ikrası menen bizdi konak kılıp atat. Bulardın başında mana İmam Damla Yakup Hazret sizge de rahmat. Oşonda ele dagı bir jolu jaratkan Allah Tabarak ve Taala silerge rızkıňarga bereke bersin, bekemden soğuluk bersin, uzun ömür bersin. Hudaý Taala barıňardy asmandan jerden kelgen apatlardan, jaman kırsyk, jaman söz, jaman közden saktasın. Rızkıňar asmanda bolsa Hudaý mol jadyr bersin. Jerdin astında, dengizin astında mol çygar bersin. Alysta bolsa jakyn kılsın, jakynına bereke bersin. Tapkanyňardy Hudaý Taala razı bolgon jolga işletip nasip etsin. 5 joluny izdep, 5 jolun baldar menen bekem bolup, bul dünýäge ele berilbesden ahiretteki 5 üçün bir hareketimizni kılalı. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al bar bi rahmetike ya erhamer rahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.